أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى شكر شكرlar مقتولار болсын. Сөйікті Пeygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar болсын. Assalamu alaikum urmatlı musulman bir tuğanlar. Bugünkü sizlerge ayta turgan bayanımız, temamız duanın fazileti tuğrasında. Jaratgan Allah Taala özünün kitabı olgan kutu Kur'an-ı Kerim'de Araf surasının 55. ayetinde mınday deydi. Estağfirullah. Ud'u rabbakum tadarru'an ve khufyatan innehu la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Rabbingerge jalbaru menen jana jashruun duba qılıp jaratqanга Rabbingerge kayral qıla. Albatta jaratqan tekeverlik bolup çekten aşıp ketkenlerdi Allah Taala жақсы көрбейт деп. Araf surasının 55. ayetinde jaratqan özü kayrılıp жатыр. Bul dua degen bul momun musulmandın bul kuralı. Dua momun musulmandın kuralı. Bul dua degen dua degen ajetти бүтүрө турган, адамдын муктаждыгын бүтүрө турган бул эң күчтүү курал. Себеби биз эгерде адам баласы ушундай бир дуушар кыйын нерсеге же болбосо бир кырсыкка учураган учурда жаратканга кайрылып, Аллахым мени ушул сыноодан чыгаргын, ушундай кырсыкка жолуктум, ушундай балиядан мени чыгаргын деп Allah Taala'nın ortasında sebepçi bolup, bizdin muhtaçlığımızı çeçүүгө sebepçi bolgon bul dua eкен. Эми dua maksatка жеткире турган себепчи болот. Себеби биз эгерде илим талап кылып, илим жолуна чыккан болсок, же болбосо бир ишти баштаган болсок, Allah'ım dua кылып жаратканга кайрылабыз. Allah'ım men ушундай бир жакшы нерсе баштадым. Же болбосо мен ушул илим жолуна чыктым. Ушул илимдин ээси кылгын, ушул сенин Кур'аныңды жаттаганга себепчи кылгын деп дуа кылып жаратканга кайрылабыз. Ошол максатка жеткирүүгө себепчи боло турган биздин ошол кыла турган дуабыз экен. Дуа дагы башка түшө турган оор нерселерден куткара турган нерсе экен. Себеби бир оор нерсеге дуушар болуп кала турган болсок, албетте адам баласы, момун мусулман намаз окуп, кол көтөрүп кимге кайрылабыз? Жаратканга кайрылабыз. Аллахым ушундай нерсеге дуушар болдум, мени ушундай кырсык балелерден сактагын деп жаратканга кайрылып дуа кылабыз. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu ennehu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. Abu Hurayra radhiyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytты, 3 dua bul kabul bolgon dua. Bunun kabul bolboosunda hiç kanday şek yok. Bul dualar kabul bolot. Al kaysıl dua desem, birincisi ata enенин баласы үчүн кылган дуасы. Бул албетте түзмө-түз кабыл боло турган дуа. Пайгамбарыбыз эмне деди? Эч кандай шек жок. Ата энеси баласына дуа кылган болсо, албетте ал дуа кабыл болот. Ошондуктан азыр көпчүлүк бизде ушундай колдонулуп калды. Кичине эле бир нерсе болсо балабызды каргыштап сөгүп баштайбыз. Дегенде жанагындай орой сөздөр менен өлүгүңдү көрөйүн деген сөздөр бар го. Бул колдонуп эле келебиз. Мындай нерселерди таштап, андан көрө балам, Аллахка сүйүктүү пенде бол. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга сүйүктүү үммөт бол. Элдин сыймыгы бол. Кыргыз элинин алдына сүйрөй турган балдардан бол деп дуа кылган болсо, ушул дуалар албетте кабыл болот. Ошондуктан балдарга дагы жаман сөз айтпастан ушундай дуа катарын дуа кылып, ушундай сөздөрдү айтыш керек.
Екіншісі дa'ватул мусафир, мусафир адамдың дуасы. Сапарда жүрген адамдың дағы дуасы қабыл болады, мұның қабыл болбосына ешқандай шек жоқ. Кім айтып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз құтты хадисінде айтып жатыр. Üçüncüsü da'vatul mazlum. Жабырқаған кишинин дуасы. Жабырқаған кишинин дуасы дағы қабыл болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Мазлумдун дубасынан, мазлумдун каргышынан сактангыла дейт. Себеби мазлум жабырқаған адам менен Аллах Тааланын ортосунда эч кандай парда болбойт. Түзмө-түз кабыл болот дейт. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu annahu qala Men razaka khamsan lam yahrum khamsan. Abu Hurayra radhiyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytdı. 5 nerse kimge berilgen bolsa 5 nerse. Al 5 nerseden kur kalbayt dedi. Allah Taala kimge 5 nerseni bergen bolsa, Allah Taala oşol adamga 5 nerseni beret, al nerseden kur kalbayt. Al qayсын? Men razaka şükra lem yahrum ziyada. Kimge Allah Taala şükür kılıuçu kıla turgan bolsa, kimge şükürdü berген bolsa, Allah Taala al adamga köbөйтүүnü dagı koşup beret. Sebebi emne? Allah Taala İbrahim suresinin 7. ayetinde emne dedi? Estağfirullah, la in şekertum la azidannakum. Eger de sizler şükür kıla turgan bolsuңар, men köbөйтүп berem dedi. وَمَنْ رَزَقَ الصَّبْرَ لَمْ يَحْرُمِ الثَّوَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Екіншісі, kimge Allah Taala sabırdı bergen bolsa, al adamga emneni koşup beret, soğubunu da koşup beret dedi. Sebebi emne dedi Allah Taala Kur'an'da Zumar suresinin 10. ayetinde, albatta Allah Taala sabır kılıuçularga eselegen soğuplarını beret dedi. وَمَنْ رَزَقَ الْاِسْتِغْفَارَ لَمْ يَحْرُمِ الْمَغْفِرَةِ. Allah Taala kimge keçirimdi bergen bolsa, daima keçirim suray turgan bolsa Allah Taala'dan, al adamды emneden kur kaltırbayt, anın günöөлөрүнүн keçirilүүsүнөн kur kaltırbayt. Sebebi neden Allah Taala? İstagfiru rabbakum innehu kana ghaffara. Gafir suresinin bu Nuh suresinin 10. ayetinde. Siler jaratkandan istiğfar keçirim suragıla, Allah Taala albatta keçirүүчү zat. Pende suragan sayın surasa, Allah Taala menin günөөмдү keçirgin dep Allah Taala'dan жалбарып suragan bolsa, Allah Taala'na al adamды kur kалтырбайт, anın günөөсүнү keçет. Себеби силер keçirim suragыla, men albatta Allah Taala emne dedi? Keçirүүчү dedi. وَمَنْ رَزَقَ الدُّعَاءَ لَمْ يَحْرُمِ الْإِجَابَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Kimge Allah Taala duanı bergen bolsa, kim dua kıla turgan bolsa, al adamdan emneni kur kaltırbayt, duasını kur kaltırbayt. Kim dua kıla turgan bolsa, Allah Taala al pendenin kılgan duasını kabul kıladı. Gafir suresinin 60. ayetinde emne dedi Allah Taala, siler maga dua kılgıla, men silerdin duаңарды kabul kılam. Dep Allah Taala moynu kalıp жатат. Ошондуктан кандай болсо дагы жаратканга кол көтөрүп сурай бериш керек. Бул дуа эч качан калбайт. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, дуаны көбүрөөк кылгыла. Себеби кылган дуаңардын 3 пайдасы бар дейт. Дуаны көбүрөөк кылгыла, кылган дуаңардын пайдасы 3. Биринчиси, эгерде дуа кылган болсо, ал дуасынын кабыл болуп, бул дүйнөдө үзүрүнү көрөт, жемишин көрөт. Дуа кылган болсо. Же болбосо бул дүйнөдө кабыл болбосо дуасы кылган дуасы, ахиретте үзүнү көрөт дейт. Ахиретте үзүрүнү көрөт. Үчүнчүсү, кылган дубасынчалык башына келе турган түйшүк балелерден Allah Taala кайтарат дейт. Ошондуктан кол көтөрүп намазда болобу сурай бериш керек. Себеби Пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Ад-дуа ибада. Бул дуа дагы бул өзүнчө бир ибадат.
İbrahim bin Adham Basra şahrına barıp Basra eli menen jolukkan uçurda Basra eli suraşat. Allah Taala Gafir suresinde aytıp жатпайбы? Ud'uni astajib lakum. Sizler dua kılgıla, men sizlerдің duаңарды kabul kılam dep жатпайбы? Allah Taala Kur'an'da. Biz kança жылдан beri жаратканга kol көтөрүp dua kılabыз, бирок биздин дуабыз kabul болбойт. Munun sebebi emnede? Dep İbrahim bin Adham'dan suraşkanda İbrahim bin Adham emne dedi? O Basra eli, sizlerдің жүрөгүңөргө 10 nerse kirgen. Oşanın sebebinен sizlerдің duаңар kılgan duаңар kabul bolbой жатат dedi. Караңыздар, ойлонуп көрөйлү. Bizdi дагы азыр ушул жашоодо кээ бир туугандарыбыз бар, ишин жүрүшпөй жатат. Намаз окуйсузбу десе? Жок, намаз окубайм. Ишин жүрүшпөй жатат, кылган дуаң кабыл болбой жатат. Bizde дагы ушул 10 нерсе болуп жаткандыр, ошонун себебинен биздин кылган дуабыз кабыл болбой жаткандыр. Биринчиси кайсы? Allah Taala'nın barlığın, birligin bilip durup akısın berbeysiңер. Oşon üçün sizlerдің duаңар kabul bolbой жатат. Акыйкатта азыркы бул нерсени карасак, өзүбүздүн biz бул Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ана акыркы үммөтүндө бизде ушул нерсе болуп жатпайбы? Allah Taala'nын барлыгыны, бирлигини Allah Taala жалгыз бир дейбиз, бирок Allah Taala'nын акысыны бербейбиз да. Жекетиңди бер десе жок, мен муну пешенетерим менен иштеп тапканмын. Үшүрүңдү бер жок, мен жазы менен кышы менен суу коюп, дарысыны берип, өзүм пешенемин терим менен тапканмын деп айтабыз да. Бирок ошол нерсени ким берип жатат? Allah Taалабы. Allah Taаланын караңыздар акысыны бере албай жатпайбызбы? Ошонун себебинен биздин кылган дуаларыбыз Allah Taalaga жетпей жаткандыр. Экинчиси, Kur'an okuysunlar, бирок ага аман кылбайсыңар. Бул деле бар. Kur'an окуйбуз. Kur'an окуйбуз, бирок окуп жатканда бул аят эмне жөнүндө? Бул тамга эмне жөнүндө? Бул сүрө эмне жөнүндө? Allah Taala'nын бирлиги жөнүндөбү? Эмне жөнүндө деп бир ой жүгүртүп койбойбуз да. Окуйбуз, бирок амал кылбайбыз. Kur'an'ды жаттайбыз, бирок амал кылбайбыз. Үчүнчүсү, шайтанды душман дейсиңер, бирок ага баш ийесиңер. Адамдын эң биринчи душманы, биринчи орундагы душманы бул шайтан. Барыбыз билебиз муну. Барыбыз моюнга алабыз. Бирок кайра эле келип ошону ээрчийбиз. Allah Taala буйруп атса, бул зина, бул riba, sütkorluk, bul haram, buga jakындaba dese, şaytan oşonday aram nerselерди сулуу кылып көрсөтөт да. Сулуу кылып көрсөтөт. Кайранан ошо шайтанды ээрчип кетебиз. Төртүнчүсү, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmötübüz deybiz, deysiңер, бирок сүннөттөрүн аткарбайсыңар. Сүннөттөрүн аткарбайсыңар. Караңыздар, Пайгамбарыбызды акыйкатта сүйөбүз дейбиз, бирок тили менен айтабыз, жүрөктөн жакшы көрөбүзбү? Пайгамбарыбыздын сүннөтү ары турсун, мустахаб ары турсун, фарз ташталып кетип атпайбы? Пайгамбарыбыздын канчалаган сүннөттөрү калып кетип атпайбы? Кыяматка барган учурда махшар майданында пайгамбарыбыздын жүзүнө кандай карайбыз? Аллахтын элчиси мени да шафаат кылчы деп. Турабы? Ошол үчүн пайгамбарга татыктуу үммөт болуш үчүн пайгамбардын сүннөттөрүнө бекем болуш керек. Бешинчиси, бейишке кирем дейсиңер, бирок бейишке киргенге татыктуу амал кылбайсыңар. Татыктуу амал кылбайсыңар. Бейишти азыркы учурда бардыгыбыз талап кылабыз, туурабы? Бейишти дозоктун отуну көргөндө коркобуз. Дозокта айтканда коркобуз, бейишке кирүүнү эңсейбиз, бирок бейишке татыктуу амал кылып атабызбы? Келгиле, Кур'ан үйрөнгүлө, илим алгыла деп чакырып жатса кайра эле. Мечитке келгиле деп кайра чакырса, кайра качып атабыз. Мечиттен аркы көчөсүнөн айланып кетебиз.
Тозок, алтынчысы тозоктон коркобуз дейсиңер, бирок кайралы өзүңөрдү тозокко таштайсыңар дейт. Тозоктон коркобуз дейбиз, бирок караңыздар, тозокко кайралы өзүбүздү таштайбыз да. Пайгамбарыбыздын тыйган айткан хадистерине окуп туруп, Аллах Тааланын буйругу тыйган нерселерди, аяттарды окуп жатабыз, бирок окуп туруп эле кайралы ошол күнөөгө барабыз да. Мына ушул нерселер биздин кылган дуабыздын кабыл болбошлугуна ушул нерселер себеп болуп жаткандыр. Жетинчиси, өлүм чын дейсиңер, бирок өлүмгө даярданбайсыңар. Өлүмдү билебиз. Ар бир адам баласы өлүм дамын татуучу. Өлүм бар экенин билебиз. Эртең оголом дейбиз. Ошол нерсеге эртең адам болобуз деген нерсеге көнүп калганбыз да. Эртең оголом дейбиз, кайралы ошолбуз да. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху эмне деди? Мен дахалал кабра била задин факаннама ракибал бахра била сафинатин. Ким эгерде кабырга кирсе азыксыз, деңизге кайыксыз түшкөн сыяктуу деп атпайбы? Деңизге кайыксыз түшүп көрүңүзчү, канчалык азап. Кабырга дагы азыксыз кирген ошол сымал дейт. Ошондуктан кабырга кирерден алдың азыкты көбүрөөк топтойлу. 8-нчи, башкалардын айыбы менен алек болуп, өзүңдүн айыбыңды унутуп каласың дейт. Азыр караңыздар, өзүбүздүн айыбыбызды билбейбиз, бирок бирөөдүн айыбыны чукуу менен алекпиз. Туурабы? Молдосу барбы, башкасы барбы, азыр айырмасы болбой калды. Жакшы сөз айтса да ошол, жаман сөз айтса да ошол. Биринин артынан бирини чукууну үйрөнүп калдык да. Өзүбүздүн айыбыбызды билбей калдык. 9-нчысы, Раббиңдин ырыскысыны жейсиңер, бирок ага шүгүр кылбайсыңар. Аллах Таала ырыскыны берип жатат. Кайдан болса дагы Аллах Таала бизге бөлүнгөн ырыскыны берип жатат. Кээ бирөөлөргө канчалаган дүнүйөнү берген. Байлыгы неберелерине чейин жете турган байлык жыйнап койгон. Дагы эле аз Аллах Таала мага бербейт деген шүгүр жок да. Шүгүр жок. 10-нчысы, өлүңөрүнү жерге барып көмөсүңөр, бирок ошол нерседен сабак албайсыңар дейт. Караңыздар, акыйкат, азыркы биздин учурдагы нерсени айтып жатпайбы? Басара элинде дагы ушундай болгон экен, ушул нерсе биздин коомдо, ана акыркы үммөттө дагы болуп жатат. Өлүктү апарып көмөбүз. Туурабы? Өлүктү апарып көмөбүз, ошол нерседен сабак албай калдык. Биз дагы ушул бир күн келип кабырга киребиз. Ушул кабырга кирген учурда менин абалым кандай болду экен? Азап болбосо экен, жакшы жашоо болсо экен, кабырым керем болсо экен деген коркунуч жок. Өлүптүр десе барып жаназасына апарып көмүп коебуз. Бирок жүрөктө коркуу жок. Ушул нерселерди айтып, Ибрахим ибн Адхам ушунтип айтты. Ушул нерселер 10 нерсе силердин жүрөгүңөрдү ээлеп алган, ушулардын себебинен силердин кылган дуаңар кабыл болбой жатат деди да. Ушул нерсе дагы караңыздар, биздин жашоодо дагы болуп жатат. Аллах Таалага жалбарып дуа кылып жатабыз, 5 убак намазды окуп жатабыз, бирок 5 убак намазда эмне намаз окуганда ушундай рахат болот дейт, бирок рахатына билбей калдык да. Даамыны сезбей калдык. Ушул нерселер биздин жүрөгүбүзгө кирип кеткен, ошол нерселерден Аллах Таала биздин дуабызды кабыл кылбай аткандыр. افتتاح الدعاء بذكر الله عز وجل ولا يبتدئ بالسؤال بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله تعالى والثناء عليه ويكون الختم بذلك. Эми дуа кылабыз. Дуа кылганда дагы ошол дуанын эрежелери бар да. Эми дуанын кылган учурда биринчи Аллах Таалага зикир айтып,
Аллах Тааланы улуктап, андан кейін пайғамбарға салават айтып, андан кейін Аллах Тааланы мақтап, хам сана айтып, андан кейін тілегенімізді жаратқандан емнені сұрай тұрған болсақ, сұрап тұрып, андан кейін ақырыда дағы салават айтқан болсақ, манау ушул ең жақсы дуа дейді. قال أبو سليمان رحمه الله من أراد أن يسأل الله حاجة فليبتدئ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يختم بالصلاة عليه بأن الله عز وجل يقبل الصلاتين وهم أكرم من أن يدعى ما بينهما. Abu Süleyman rahimahullah, Allah razı olsun bu kişiden. Bu kişi aytты, kim egerde Allah Taala'dan özünün muhtaçlığını soray turgan bolsa, al adam birinci Peygamber'e salavat aytsın deydi. Salavat aytsın. Keyin akırında muhtaçlığını sorap bitkenden soң, andan keyin дағы Peygamber'e salavat aytsın. Allah Taala al adamdın duasını kabul kılat. Бұл Аллах Тааланың алдында дуалардың ең жақсысы ошол дейді. Азыркы учурда көпчүлүгүбүз эле намазды бүтүрбөстөн туруп эшикке качабыз. Туурабы? Пайгамбарыбыз эмне деди? Ад-дуа ал-ибада. Дуа дагы бул ибадат. Ибадатты кылып атабыз дагы бир ибадатты таштап кетип атабыз. Qala Mujahid rahimahullah, mana ушул нерсеге дуаны таштаган адамдарга мына далил. Qala Mujahid rahimahullah, anna as-salata ju'alat fi khayri as-sa'at, fa'alaykum bid-du'a khalfa as-salati. Mujahid rahimahullah, Allah razı olsun bu kişiden, dua bul namaz. Bul eng жақшы учур. Дуа кылганга eng жақшы учур дейт. Ошон үчүн намаздын артынан дуа кылгыла дейт. Намаздын артынан дуа кылгыла. Азыркы учурда намазды бүтпөстөн туруп, кээ бир туугандарыбыз эшикке шашат. Эмнеге шашат? Ибадатты кылдың, артынан ибадатты таштап атпайсыңбы да бир ибадатты. Дуа кылгыла дейт. Дуаңарды удуни астажиб лакум. Дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылам деп жазса, намазда дуа кылбаса качан дуа кылабыз? Көчөдө баратып дуа кылабызбы? Көчөдө дуа кыла албайбыз. Намазда дуа кылабыз. Ошон үчүн намаздын артынан дуа кылууну таштабайлы. Себеби мына бул дагы бир хадис. Салаб бин Хатиб ал-Ансари деген киши Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитине келип, күнү-түнү ибадат кылып, ибадатты көп кылгандыктан о пешенеси карарып кетчү эле дейт. Ибадатты көп кылгандыктан дейт. Анан бир күн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен чогуу намаз окуп, Пайгамбарыбыз салам берип, эки жага салам бергенде Салап ишти карап жөнөп калат. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Сен эмне үчүн мунафыктардай эшикке шашып баратасың?" деди да. Эмне үчүн мунафыктардай эшикке шашып баратасың? Дегенде, Аллахтын элчиси, менин үйүмдө бир эле кийимим бар. Мен жамаат менен намазды окудум, ушул кийим менен намаздын убактысы өтүп кетпесин деп, ушул кийимди апарып берейин, аялым намазыны окуп алсын деп, ошон үчүн шашып баратам деди да. Караңыздар, аялынын намазы калып кетпесин, убактысы өтүп кетпесин деп, бир эле кийим болгондуктан ошо кийимди апарып берейин, намазын окуп алсын деп шашып баратат. Ошону эмне деди Пайгамбарыбыз? Эмне үчүн мунафыктардай шашып баратасың деди да. Азырчы биз ошондой нерсеге муктажбызбы азыр? Эмнеге шашабыз? Же кээ бир туугандарыбыз бар, чыгып эшикте отурат. Дуа кыл, муктаждыгыңды сура. Ошондуктан ошол намаздын артынан дайыма дуа кылып, кандай муктаждык болсо жараткандан сурайлы. Намазын азыр кээ бир туугандарыбыз бул нерсе бидат болбойт, бидат деп айтат. Бидаттын өзү эмне экенин билбейт. Бидат десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки чыккан нерсенин бардыгы бидат болуп эсептелет.
bidat болуп эсептелет. Ошондуктан бул бидаат дагы бөлүнөт. Бидаатул хасана, бидаатул саййиа. Жакшы бидаат, жаман бидаат болуп бөлүнөт. Ошондуктан бидааттын эмне экенин билбестен ушинтип элди экиге бөлүп жаргандар бар. Аллах субханаху ва таала ушул ар бир айтылган хадистерге амал кылуучулардан кылган болсун. Жана акыркы бир Абу Хурайра разияллаху анхунун хадиси менен жыйынтыктайлы. Ан Аби Хурайра разияллаху анху аннаху قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. Абу Хурайра разияллаху анху, Аллах разы болсын бул кишиден, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Аллах Таалага дубадан пактуу эч нерсе жок дейт. Аллах Таалага дуадан пактуу жакшы эч нерсе жок дейт. Ошондуктан кандай болбосун, намазда болсо дагы, нафил намазда болсо дагы, жамаат менен болсо дагы ушул дуа кылууна таштабайлар. Дайыма дуа эмне тилек болсо сурай бергиле деди. Пайгамбарыбыз эмне деди? Дуаны көбүрөөк кылгыла деди. Ошондуктан кандай муктажбулук болсо жараткандан сурай берели. Бул сурагандын эч кандай Аллах Тааладан сураса эмне деди? Калып кетпейт. Бул дүйнөдө да үзүнү көрөт, кабыл болбосо ахиретте көрөт. Же болбосо ошол дуасын кылганчалык балайдан кайтарат деди. Аллах субханаху ва таала ушул айтылган ар бир хадистерге амал кылуучулардан кылган болсун. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин.